Бүгүн 11 августка карата Кыргызстанда коронавирустан 7 адам каза болду. Жалпысынан таж илдетинен көз жумгандардын саны 2420 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 382 адамдан табылды. Өлкөдө бул оору жуктургандардын расмий катталган саны 170.353 адамга жетти. Бир күндө 771 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 2455 адам жатат, дагы 4031 бейтап үйдөн дарыланууда. Бишкек шаардык соту биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырып, жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасын өзгөрткөн жок. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ал 30 сентябрга чейин УКМКнын тергөө абагында калтырылды. Эске салсак, Жээнбеков Кумтөр кенин иштетүүгө байланыштуу коррупциялык иштерди тергөөнүн алкагында 31 майда кармалган. Ушул эле күнү 1-май райондук соту аны 2 айга камакта калтырган. Жалал Абад облусунда дааратканага түшүп кеткен ымыркай куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Токтогул районундагы турак үйдүн дааратканасына жаңы төрөлгөн ымыркай кызды белгисиз бирөө таштап салган. Учурда ымыркайдын абалы орто. Жерине 4 куткаруучу тартылып, ымыркайды алып чыгышып, Ички иштер министрлигине жана тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен.